Министр сизге бир Сот чара көрдүбү сизге министр? Мынакей. Бул Майлуу Суу шаарынын билим берүү башкармалыгы башчысы. Бүгүн балдарын алыптыр. Кудай уртуптур го я. Бул жаңы келген директорубуз деле ошол системаны жаңы келген директорубуз деле сүйлөп атат. Значит, мен ойлойм, директор алмашты, бул система өзгөргөн жок, өзгөрүп болгон жок. Посуда албай эле силер Wi-Fi төлөп жардам кылып тургула деди. Анан эмне кылдыңыз? Төлөп бердим. Wi-Fi'нын акчасын сурайлы дергиле. Wi-Fi'га пул жок болуп атабы? Жок, неге биз Wi-Fi төлөп койдук? Төлөп койдуңуздар. Ким төлөдү аны? Биз. Өзүңүзбү? Мага ал суроону бербей эле койгула. Себеби ал электрондук кезек келгени директорго келет. Директор кабыл алат. Мен эмес. Мен көзөмөл. Директорду ким көзөмөлдөйт? Аны директор кабыл алат. Анан кийин бул мага келгенден кийин мен алга чалдым. Алды. Оңолайдын ошол жактагы паракорчулукту ачыктаганы жактыбы сизге? Жакты. Аябай жактыбы? Аябай жакты. Ыраазысызбы? Ыраазымын. Рахмат айтасызбы? Рахмат. Выявили ущерб 418 000 сом. Ошол акча уже өндүрүлдү бюджетке. Мойнуна алдыбы, э? Мойнуна алды кылган ишин. Эмне үчүн бул кызматкерди жумуштан алган атасыңар? Так суроо. Эгерде кызматкер башка бирөө кызматкердин ордуна ишке орношсо, ал ишке чыгар менен бул жумуштан кетет деген жер бар. Всё лишь. Эмгек кодексинин 58 статьясында эмне деп турат? 81 статья боюнча. Мен эмгек кодексинин 58 Мен силерге айтат. Москвадагы журтташтарга жарыя, алыстагы мекендештер, сиздер үчүн Айдын клиникасы каалгасын ачты. Дареги текстильщик метросу, Люблинская көчөсү 17, 3 корпус. Медициналык борбордо стоматология күнү-түнү иштейт. Ал эми терапия, гинекология, урология бөлүмдөрү, балдарды сүннөткө отургузуу, анализ тапшыруу, УЗИ. Саат 9-дан 21:00-гө чейин жума бою дем алышсыз кызмат көрсөтөт. Айдын заманбап жабдууларды орнотуп, тажрыйбалуу такшалган дарыгерлерди гана ишке алган. Улукбектин катталуучуларына атайын акция. Клиниканын стоматологиясында рентген жана консультация акысыз. Ишемби жана жекшемби күндөрү тиш жолуу бекер. Ишемби күнү гинекологтун, жекшемби күнү терапевттин кабыл алуулары акысыз. Айдент. Ооруга асыл мекендеш. Саламатсыздар, урматтуу көрөрмандар, биз бүгүн Жалал Абад облусуна караштуу Майлуу Суу шаарында турабыз. Өзүңүздөргө тааныш болуп аткан дал ушул Гнездышко деген бала бакча. Буга чейин биз сиздерге бул жактагы жагдайды чагылдырганбыз. Дал ушул мекемеде, дал ушул жагдайда кандай иштер болуп аткандыгы тууралуу кабардарсыздар. Ошонун жыйынтыгы, мына ушул бизге ушул жерде иштеген кызматкердин кайрылуусу негиз болуп, дал ушул жагдайды чагылдырып, бир топ фактылар ачыкталып, бир топ мыйзам бузган жагдайлар аныкталып, бүгүнкү күндө дал ушуну жетектеп аткан директору жумуштан кетип, кылмыш иши козголуп, прокуратура кылмыш ишин ачып, анан азыр сотко ишти жеткизиптир. Мунун деталдуу жагдайларын өздөрүнүн оозунан, өздөрүнүн тилинен угуңуздар. Биз эмне болуп аткандыгын билиш үчүн азыр биринчи ушул жерде иштеген, ушул жактагы коррупциялык жагдайлар ачыкталуусуна себепкер болгон каарманга, оңолай карындашыбызга бир жолугалы, эмне дейт, кандай иш жүрүп атыптыр, эмне иштер болуп атыптыр айтып берсин. Урматтуу мекендештер, Москвадан Кыргызстанга жүк ташыган ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери профессионал иш алып барган командасы аманатка кыянаттык кылышпайт. Жүктү Москванын бардык жеринен алып кете алат. Алган жүктү Кыргызстандын бардык облустарына аман эсен жеткирүүгө кепилдик берет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша ыңгайлуу баада 500 рубльдан өйдө бааланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш телефондор +7 926 788 70 70 0704 70 70 21. Саламатсызбы? Кайрадан келип калдык биз сизге. Биздин көрөрмандар, ушул кыргызстандыктар баары абдан сиз үчүн кабатыр болуп, ал жактагы сырды, ал жактагы коррупциялык моменттерди
ачып салды, эми анын тагдыры кандай болот, эмне болот, ошол кыз аман эсен бекен же жумуштан айдап бериштиби деп бир топ биздин ушул катталуучулар, көрөрмандар бизге суроо салып атты да. Мына ушул жагдайдан улам кайрадан сиздин иштеген бала бакчага келдик. Сиз жумушта экенсиз. Жумуштамын. Дагы башынан жаңы көрүп аткан көрөрмандарга белгилеп кетели. Биз буга чейин ушул Гнездовка деген Майлуу суу шаарындагы бала бакчадагы коррупциялык мыйзам бузган моменттерди ачыктап, дал ушул кыздын жагдайы бул жактагы бир реформаларга шарт түздү десек болот. Анан эми азыр эмне өзгөрдү? Биз келип кеткенден кийин бул жакта дээрлик жакшы эле убакыт өттү. Ооба, жакшы. Анан эмнелер болуп, эмнелер сизди кубантып атат, эмнелер сизди өкүнтүп атат? Өзгөрүүлөр бар, эми көп эмес. Бизде эми өзгөрүүлөр жанагы Өзгөрүүдөн баштайлы. Өзгөрүүдөн баштасак, мисалы дептерди, 2 дептер колдонуу боюнча маалыматтаган. Бирөөсү прокуратура үчүн деген баягы. Бирөө комиссия үчүн, анан бирөөсү болсо өзүбүздүкү деген. Азыр болсо бирөө эле болуп калды. Азыр бир эле табель менен иштейбиз. Баягыдай тетрадь жок. Тетрадь жок, азыр ошол А4ге чыгарып берет, ошол менен эле иштеп атабыз. По факту келгенин каттайсыздар. По факту келгенин каттайбыз. Ал биринчи өзгөрүшү. Экинчи өзгөрүшү эч кандай эгерде бала келбей калса, справкасы жок болсо деле, башка документи жок болсо деле келбеген күнүнө эч кандай төлөнбөйт. Акча төлөнбөйт. Төлөнбөйт. Ошол өзгөрүш. Бул токтотулду. Токтотулду. Бала келген күнүнө кана төлөнөт, келбей калган күнүнө төлөнбөйт. Мурун болсо, эгерде справкасы жок болсо, келбеген күнүнө дагы мисалы ата-энелер деле далилдеп берип атпайбы, төлөтчү эле да. Анан биз төлөтчү элекпиз, биз билген эмеспиз да. 2 дептер ошого экен да. Биз мисалы келбеген күнүнө дагы төлөтүп алгандан кийин, мамлекеттин да көзүн оюп, элдин да көзүн ойгон, төлөтүп алаткандан кийин, анан тиги бир айда бир жолу медсестра табель тапшырып атканда, ошол келбеген күндөрүнө да төлөгөндү булар келди деп белгилешет экен. Түшүндүк. Ошол. Андан дагы башка эмнелер болду? Бул ошол дептер, анан питание боюнча ошол өзгөрүүлөр болду. Анан заведующийбиз кетип, жаңы заведующий келди. Бирок бул деле ошонун жолун кайталагандай да, магачы мындай кандай десем, кайра эле ошол система дагы эле улануучудай сезилет да. Анткени эч кандай коллективден суранбаптыр. Мен дагы сиздер тартып кеткенден окуума байланыштуу бир айдай болбой калдым да. Эч кандай коллективден суранбаптыр, кимди коелу, өзүңөрдүн араңарда барбы деген. Каяктан келди бул? Жаңы келдиби? Жаңы Мурдагысы кетти. Эмне менен кетип туралы? Эмне жүйө коюлду? Прокуратура не деди? Укук органдары не деп атат? Прокуратура мага кече гана Гароно не деп атат? Гароно менен байланыша элекмин. Мен Гароного дагы деле капамын. Анткени директорду защищать этип, директордун артынан жүрөт. Директор анын сотрудниги, мен эмне Гарононун сотрудниги эмесминби? Бул окуяны тартып кеткенден кийин мага бир ооз чалып, жолугуп, эмне болуп атат маселе деп сурап койгон жок. Анткени Гароно өзү билет да буга чейин билип жүргөн. Ошон үчүн эч кандай мага Гароно чалып кабар деле алган жок. Эмнеден болуп атат, чындап эле сиздерде ушундайбы деп сурап да койгон жок. Анан прокуратура жакшы иштеп, бар жогун чакырып, бар жогу көрсөтмөлөрүнүн чындыгын айтып бериштир кыздар. Прокуратура мага кече эле маалымдады, кече күнү. Бул жактагы тийиштүү документтердин баарын изолятия кылдыбы прокуратура? Бир гана мен билгенден биздин дептерибизди алды, 2 дептерибизди. Приказ чыгарган журналчы? Приказ чыгарган журналды жок. Мен анткени мен аны албай калганын себебин каяктан билдим. Кыздар айтып калды, оңлай сен бирөөнүн ордуна временный алынган экенсиң деп калды. Анан мен буга чейин временный алынган билбейм. Сизди азыр жумуштан кетиргенин айласын болчу. Сен бирөөнүн ордуна убактылуу келгенсиң деп. Мен аны билген эмесмин. Эми билип атам. Мен уже кеткенге даярданып атат. Эмгек көргөзүнөн келсеңиз биротоло кеткенге даярданып калган турбайсызбы азыр? Ошо. Анан мен мага чыгарган приказыңызды көрсөтүңүзчү десем, булар мага баягы А4 форматында эмес, журналга регистрация кылат го приказдарды. Ошолусун көрсөткөндө эле мен сразу суроо бердим. Эмне үчүн расследование жүрүп атат? Жыйынтык али бүтө элек. Эмне үчүн приказ чыгарган журналыңарды прокуратурага алган эмес десем, жаңы директор мен аны билбейм, мен алды.
мага вопрос бербе деди. Эмне дегенде мага лишний саатты жапканды дагы мен кийин билип атпаймынбы, мага кандай саат жабылган мен билген эмесмин. Сага лишний саат жабылды, алып келип бер деди. Мен алып келип берип атамын. Ал сен музыкант болуп Юсупова музыкант болуп иштеген деп жаап магачы. Мен музыкант болуп иштеген эмесмин. Мен музыкант деген дипломум да жок. Бирок ал эже мага музыкант Мертвый душа болгон турбайбы алар ошондо? Ушундай ставка бар экен. А мени 5 саат иштетип кетирип берип атат. А ошондон көрү ошол саатты өзүң иште. А жапса болот экен айлыкты. Ошону сен өзүң иште, өзүң ал десе болот болчу да. Жок. Аны мен иштеди деп жаап атат. Мени алып келип бер деп атат. Мен алып келип берип атамын. Ущерб мамлекетке аныкталдыбы? Кече гана мага ошол исследователь Азамат Карасартов маалымдады. Точно билбейм, божомол менен 450 миңдей төлөттүк деди окшойт. Мурдагы директорго. Ооба, мурдагы директорго. Мамлекет несебени кайтардыбы аны? Прокуратуранын деди. Прокуратуранын счетуна? Прокуратуранын счетуна 450 миңдей кайтарды деди. Анан 346-337 берененин статья менен биз сиздин иштериңизди текшерип бүттүк, сотко өткөзүп берип атабыз деп айтты. Биз азыр бул боюнча прокуратуранын өзүнөн эле сурайлы. Мага кече маалымдады. Ички жагдай боюнча, бул жактагы моменттер боюнча. Ички жагдай боюнча ошондой эле. Эч кандай өзгөрүү жок. Условиябыз ошондой эле. Мисалы суу маселесин көтөргөнбүз да. Сууну чыгарып атат, бирок ал жерде напору дагы аз. Бир күн өчөт, күндө чакырабыз сантехникти. Күндө чакырабыз ал сантехниктичи биз. Кече чыгарды, бүгүн чыкпай калды. Бүгүн дагы чыгарды. Түшүнүктүү. Тиги директоруңар эмне болду мындай? Каяктан келген, каяктан табылган кызматкер? Директорду угушумча 5-мектепте мугалим болуп иштечүп экен, ошол жактан перевод кылып алып келип коюшуптур. Ошол. Сиздин приказдар боюнча келелеми? Эмне болуп атат ошондо? Мен приказ журналын көрсөттү. Бирок буга чейин договор түзгөн эмес. Мага договордун бир экземплярын берген эмес. То, что сен чынында эле ошонун ордуна иштейсиң дегенде. Мен муну окуя бүткөндөн кийин, муну окуядан кийин эми билип атам мен бирөөнүн ордуна иштегенимди. Анткени мен киргенден кийин канча киши увольнение кетти. Эмгек кодексинде так анык жазылган. Жумушка алып атканда анын жумушка алуучунун, жумушка кирүүчүнүн функционалдык так аткаруучу милдеттери кодексте так көрсөтүлгөн. Ошол жерде сизге так ачык айтып бериш керек эле да. Сизге тааныштырыш керек эле приказ менен, сизге кол койдуруп, сиздин макулдук катыңызды алыш керек эле. Андайлар болбоду? Жок. Мен даже заявление жазганда деле прошу вас принять меня на работу в качестве воспитателя деп эле жазгам. Временный деген? Временный, бирөөнүн ордуна деген нерсе жок. Аны өзүңүздөр көрүп, мен дело. Сизди ошондо азыр жумуштан алган атышабы? Эми тиги жумушка чыкса, сен автоматически кетесиң деп атат да. Анан мен бирок мен жазып атам, мен айтып атам, пока вакансия бар да, мисалы жакында эле бир кызыбыз, бир воспитателибиз увольнение кетти. Аны мен жазып кирдим. Азыр сөзүңүз да. Биякта мертвый душалар жөнүндө ачыкталып калбады беле бая? Өзүңүз айтып аткан ошо музыканийдан берчекеммин деп атпайсызбы? Алардын ваканттык орундары эмне экен азыр? Ошолор деле бар да, музыкант алынганы жок. 4-5 кызматкердин жагдай ачылды беле? Ооба, мисалы ошол эле мен сменщицам деле көрдүңөр. Ага дагы музыканттын айлыгын жаап алат экен да. Ал деле берип, ал деле ачыктап эле кыздарга деле ыраазы, айтып беришиптир, ачыктап эле ооба, 2 дептер колдонгону, 2 дептер колдону, айтып бердик дешип айтат кыздар өзүлөрү. Анан ашыкча сааттын акчасын бергендерин айтып берип атышат. Ооба, берген да, мен деле көрүп жүргөм, эмне болгону ар ким өзү айтсын деп койгонмун. Түшүнүктүү. Эми жагдайды, маселени эми чоңдордон сурайлы. Заведующийдан ошо сизди жумуштан кетирүү маселеси каралып тур. Дагы ушундай бул жактагы коррупциялык ички ушундай чириген системаны мамлекеттин эсебинен, мамлекеттин акчасын уурдаган уурулардын жагдайын ачыктап койгондугуңар үчүн дагы силерден башка кимди куугунтуктоо иштери жүрүп атат? Барбы, жокпу? Мен 1 ай без содержанияда болдум, окуума байланыштуу. Чыккандан кийин кыздар көп маалыматтады, оңлай. Сенин ушул кылган ишиң бизге зыяны келди деп. Эмне силерге зыян келтирет десем,
мына менин баламды дагы сенин балаң базада жок деп асылса бизге асылсын, балдарыбызга эмне асылат? Сенин балаң базада жок деп, менин баламды да албай койгон. Менин балам базада бар деп жүрүп, көрсөтүп жүрүп киргиздим. Андан кийин ошол эле жанымдагы кыздын баласы менин группама келип жүрчү эле. Келчү эле. Анын 2 баласын автоматически албай койду. Ошол окуядан кийин анын 2 баласы кыздан кийинби? Алгыс сиздерге бербедимби? Биринчи группада болчу да. Биринчи группанын воспитатели да, бунун баласын автоматически мага келчү эле, бунун баласы менин группама келчү эле. Анан кийин эле келбей калыптыр. Эмне болду десем, чыгарып салыптыр 2 баласын тең. Бул бир. Андан кийин жакындан бери эле мен баламды алдама капада, сен ошо окуяңдан кийин келип аткан балам келбей калды. Жумушка келгенимде ар жака ташып атам балдарым деп, ал электронный очередке, электронный кезекке турган. Мага жөнөттү. Сиздин инфокомдон СМС келген 27-июнь күнү сиздин балаңыз Гүлөшка балдар бакчасына кабыл алынды деп 2 баласына тең СМС келип, келсе мына жаңы директорго кириптир. Азыркыбы? Азыркы жаңы директорго кирсе, жок, биз жөнөтүшүбүз керек. Ал министерство жөнөтө берет, ал СМС келе берет дептир. Анан мен кыйналып атамын деп, мына кече кирсе, сен менин Wi-Fi'ымды төлөп бер. Wi-Fi'ымды төлөсөң, мен сенин балдарыңды алам дептир. Ал кече кыз Wi-Fi'ын төлөп берген, бүгүн балдарын алыптыр. Кудай ырыктыр го я. Бул жаңы келген директорубуз деле ошол системаны жаңы келген директорубуз деле сүйлөп атат. Значит, мен ойлойм, директор алмашты, бул система өзгөргөн жок, өзгөрүп болгон жок. Мен ойлойм, бул бизге жана Wi-Fi'га төлөп берген адам сүйлөп бере алабы? Сүйлөп бере алат, биринчи группанын тарбиячысы. Ооба, мага деле жөнөтүп атпайбы, бул жак биринчи группада. Көп деле убактыңызды албайбыз. Атыңыз ким болот? Биякта иштейсиз. Сиз Wi-Fi'га акча төлөгөн турбайсызбы? Wi-Fi'га төлөдүм, бирок бүгүн кайра кайтып берди мага. Эмнени кайтып берди? Акчаны. Канча сом? 700 сом. Өзүнүн Wi-Fi'ын төлөтүп атабы сизге? Нет, садиктикен. Бала бакчанын Wi-Fi'ын сен төлө дедиби? Нет, биздин балдарыбыз келет да ошого за посуда албай эле силер Wi-Fi төлөп жардам кылып тургула деди. Анан эмне кылдыңыз? Төлөп бердим. Анан бирок кайра кайтып берди ал акчаны. Эмнеге берип атасыз деп сурадыңызбы? Сураган жокмун. Жөн берип койду. Эмне деп берди? Биз завхозго алып келип берди, ошо Wi-Fi'нын акчасын сен кече төлөп келген деп. Канчада берди бүгүн? Бүгүн эртең менен эле. Анда 500 кайтарып берди. 500 берди, 500 карта, 200 картага салып койдум. Салдыбы картаңызды? Инфокомдун көрсөтпөсүн 27-июнь күнү буга СМС келди. Бир Ооба, 27-синде. жалдырап кирип атат. Бүгүн Гаранова барып жүрүп, күйөөсү бүгүн алдырып атат. Бул сага 27-си күн келбеди. Мына мага жөнөттү. Кабыл алынды деп. Кабыл алынды деп, 27-си келип атат. Эмнеге кабыл албай атат? Wi-Fi'нын акчасын төлөтүш Кече үчүн. Wi-Fi'нын акчасын төлөтүп тур, бүгүн кабыл алыптыр. Анан сиздин келгениңизди билип туруп, анан завхоз 500 сом кайтарып берди. Андан 700. Кана 200 сом түштү? 200 сом билбейм, картам караган жокмун. Караңызчы азыр. Азырбы? Жүрүңүз азыр, тиги директордон эле сурайлычы, жүрүңүз. Бул жакта оң болсун, ушундай бир порядок келсин деп ушундай жагдайды чагылдырдык эле да. Анан өзүңүздөр көргөндөй райондо ушул Майлуу Суу шаарынын гароноосунун башчысы тээ үстүндө билегин шымаланып туруп аткан министр бул жагдайды билеби экен. Бул акыбалды кантип чечет? Ошол жактагы коррупциялык, уурулук акыбалды ачыкталгандан кийин эми алып келгендеги директордун кейипи азыр сиздер уккандай деп атат да. Сиз да буякта иштейсиз, э? Ооба, мен 8 жыл 9 айдан бери берде иштеген стажым бар. Аты жөнүңүздө эми сыр болсун деп атасыз, жүзүмдөн тартпай эле койгула деп атасыз. Бул жакта иштейсиз, канча жылдан бери иштейсиз? Мен общий стажым 8 жыл 10 ай болгон. Эмне жагдай жаралып атат сиздерде? Жагдай мен декреттен кийин былтыр 1,5 жыл болду иштегениме, мемеди ишке чыгып, отпускага кеттим, мына 2 ай мурун. Азыр отпускадан келсем, вакансия жок, ты уволена. Мы тебя принимали вместо кого-то, дейт. А я об этом не знала. И документтерим башка тура эмес, подделка болуп атат да. Сизди жумуштан айдап бердиби?
ошондой болуп атат. Ошо чечим чыгарыптыр. Ошо чечимди алганы келдим эле. А бuyakabı? Болсо окуп көрсөк. Жүрүңүздөрчү директорду көрүп, жаңы директор экен бир Саламатсыздарбы, уруксатпы? Жүрүңүздөр. Нем Саламатсызбы. Атыбыз Улукбек. Көз карандысы журналистпиз. Уруксат дем, сиз менен бир-эки жагдайлар жаралып атат, талкуулап алалы. Жаңы келген турбайсыз буяка? Жаңы келдим. Кандай жооптуу, кандай түйшүктүү кызмат экендигин сезип эле келдиңиз да? Унчалык экен сезбегем, бирок эми Ооруна, жеңилине чыдайм деп келдиңиз да? Эми коюшту келдим. Аты жөнүңүз ким болот? Эрматова Салтанат Токтуралиевна. Буга чейин каяктарда иштедиңиз эле? Буга чейин 5-мектепте иштегем. Эмне катары? Кызматкер, мугалим? Жок, жөнөкөй эле мугалим, башталгыч класстын мугалими болуп иштегем. Жакшы. Кандай сизди кимдин буйругу менен, кантип өзүңүздүн каалооңуз мененби же? Жок, мен Же ойлогондой жана эмес. чиновниктер айтмакчы, эс алып жүргөн жериңизден эле чалып кызматка коюп койду. Жок, ушу билим берүү башкармалыгынын жетекчиси Карая Жамалсапына койду. Ошол боюнча иштеп турам. Бул жерде сиздин ордуңузда отурган кызматкер эмне себептен кетип калды? Мен ал жөнүндө маалыматым жакшы билбейм. Баарыбызга маалымат болду эмне себептен кеткенин. Жолдоп, ошонун изине түшүп калбайсызбы? Жок. Жок, совесть не позволяет. Мейли, совестиңиз позволяет этпесе аябай сонун экен, жакшы эже. Анда Wi-Fi'нын акчасын сурайлы дедик эле. Wi-Fi'га пул жок болуп атабы? Жок, неге? Биз Wi-Fi төлөп койдук. Төлөп койдуңуздар. Ким төлөдү аны? Биз. Өзүңүзбү? Бул жакта келсеңиз. Жаңы келген бул жагдай. Бул карындашыбыздын 200 сом акчасы калып кетти. Кечээ Wi-Fi картасына салдыңыздарбы? Жок, мен бул кызды жок. Биз бул кызга акчаны бердик, төлөп койчу деп. Ордубуздан жылабаган жумушубузга бердик. Жумшаган турбайсыз жөнүндө. Сизди жөнүндө жумшаган турбайбы? Эмнеге сиз алдайсыз бизди? Жалган сүйлөбөй, ачыгын айтып бергиле. Өзүбүз биздин Самара же тоже нянечка бизде иштейт. Ошол экөөбүздө биз посуда алып келбейли, ошонун эмесине биз кичине жардам болот. Неге сиз посуда алып келишиңиз керек? Балдар келгенде посуда алып келет, мисалы посуда сынып эме алганда азайып кетет ошого. Балдар келгенде посуданын ордуна сен акча төлөбөй эле? Пока жардам болсун. Wi-Fi'ни төлөп койду. Салып келдим, бирок мага завхозубуз берди ал акчаны. 200 сом калып калды. 200 сом уже картамды. Кана, картасынан эмне болду, картасынан? Мен ал жөнүндө маалыматым жок экен. Мен действительно мен өзүм акчамды бердим. Завхоз, медик, биз болуп 3 администрация. Кимге бердиңиз акчаны? Завхозго бердим. Жок. Бул кызга төлөдүк деп атпайсызбы? Бул кызга завхозго бердим, төлөп кел деп. Бул кызды жөнөттүк барып туруп келчи деп төлөп. Бул кыз андай айтып, маңдайыңызда турбайбы? Сүйлөп атканды угуп атасызбы? Зирегүл туура сүйлөй, биз акчаны бердик да сага, барып төлөп койчу деп. Анда бул багла кыздар За посуду деп Самара жекон салып тургула деди. Андай посуда сосуда бербей турбайсыңарбы? Мен деле жаңы 15 миң бел болду келгениме, булардын кандай экени. Кебей жатып сиз ишти катуу баштап жүргөнүн коесуңда, Андай сөздөр сүйлөбөгүлө, антип эле жала жаапкан болбойт да, келчелбей. Эмнеге сиз жала жаап атасыз? 27 күнү СМС келген. Эмнеге жала жаап эмес, мен салып өзүм акчаны салып келгенден анан завхоз мага берди. Кече мен салып келдим, а бүгүн берип атпайбы мага акчаны. Билдиңиз беле берерин кайра завхоздун? Жок, мен бербейт деген ошо запасуду деп эле салып келгем, мен берет деген ишенем. Кимиңиздерге ишене элем? Сиз калп айтып атасызбы кызматкериңизби? Эми биз өзүбүз акчабызды топтоп, завхоз, медик болуп акчабызды топтоп Wi-Fi төлөдүк 700 сом. Түшүндүм. Могу жагдай боюнча ким калп айтып атат? Айта албайм. Айта албайм? Зирегүл антип сүйлөбөгүлө да андайларды. Биз өзүбүз төлөп койдук го кыздар. Менде бир вопрос да,
булар сүйлөй албайт да. Эмнеге дегенде жумушун алдырып коем деп коркушат. Мына 27 күнү министерстводон, инфокомдон сиздин балаңыз зачислен деп буга смс келип атат. Бул мага скриншот кылып жөнөтөт. Сизге 3 жолу алып берди, мен көрүп турдум. Эмне үчүн прием кылбадыңыз? Кече Wi-Fi'дин акчасын төлөп келиптир, бүгүн прием кылыпсыздар. Мына. Күйөөм келип ал жактан алган. Эмнеге сиз Wi-Fi төлөгөндөн кийин баласын Жок, ал туура эмес, жок. Бул эмне болду? Бул бүгүн электрондой базадан келгенде электрондой базадан келгенде бизде список бар да, ооба. Список бар да өзү биздечи. Анан булардыкын акырында турган баланы эле сразу ала албайбыз да. Бизде башка. Жок, ал жакта министрликте ошондо анда жөн эле список келе береби? Жумушка кабыл алуу. Бизде мондой список бар. Бала бакчага. Жок. Мындай список бар. Мына турат список, Ушул списочна биз күндө 5тен баланы гана кабыл алабыз. Күндө 5тен баланы кабыл алып атканда каякта көрсөтүлгөн ал? Мына могу жерде турат. Жок, каякта 5тен баланы гана кабыл аласың деп көрсөтүлгөн. Бул мындайдан биз 10дон 20дан баланы кабыл ала турган болсок, воспитательдерибиз, помощник воспитательдерибиз да кыйналып калат. Жаңы 10 баланы бир күндө кабыл ала албайт да. Мен түшүндүм. Ошондуктан биз күнүнө 5тен 10дон каякта көрсөтүлгөн ал? Приказ барбы ошондой? Биз өзүнүн жагдайыбызга карап, что воспитательдер кыйналбасын деп. Өзүңүздүн каалооңуздар эле экен да, ооба. Кичинекей балдар келип атпайбы? 2 жаштан 3 жашка чейин балдар келип атат да. 10 бала бир группага жаңы келип атканда кантип алар адаптация болот? Ошон үчүн биз 5тен гана күнүнө 5тен баланы кабыл алсак, ал балдар. Сиздер кыйынбы ошондой? Сиздер тарбиячысыз. Мисалы, мына азыр 22 эле бала бар менин группамда. Булда дагы алып койсо болот да, биринчи очередь сотрудниктердикин алып койсо болот. Кыйынбы ошо сиздерге? Биз 22 баланы кыйналбай эле карап атабыз. Бизде азыр 22 эле бала бар. Кабыл ала бербейсизби шыкылдатып? Кабыл ала беребиз. Ал бизге проблема делебиз. Кабыл ала беребиз. Кирип атат сизге. Эмне тоготпой атасыз? Тоготпой эмес. Андай кылган жокмун. Кыздар, мен силерге мен жаңымын. Мага бардыгы бирдей. Кайталанып атат да, ошол анткени буга чейин да кайталанат. Аюутан кастан дөңгөчкө дегендей эле болуп турбу? Мен базада бар, 1 жылдан бери келип аткан баламды прокуратура келип текшерип кеткенден кийин сенин балаң базада жок деп туруп, мына видеосу да бар. Эски заведующий мен баламды прием кылбай койгон. 4-май күнү. Ана ошол эле ситуация бул. Мына 27-күнү инфокомдон смс келди, мен жумушка келип тамас, полный день иштеп атат да. Баламды ар жакка сүдүрүп атам, эже, мен буга чейин алып келип жүрчү элем, базада жок деп мен баламды чыгарып салды. Мына 27 смс келди. Алып келе берейинчи деп атат булчу. Алып келе берейин деп күндө кирсе кабыл албайт да. Эмне үчүн? Мына 27си бүгүн канчасы? Алып. Биз незаконно бул жактан жок эле баланы кабыл албайбыз да. Жок, базада 27си келип атпайбы? Базада келип атпайбы, бирок очередь менен алып атпайбызбы биз? Силер да туура түшүнгүлө да, биз очередь менен алып атпайбыз. Мейли, түшүнүк, макул, эми макул. Бул боюнча Билим берүү министрлигинин абийири арынан ысып отурган болсо өзүнүн баасын берсин сизге. Мына бизде азыр 64 баладан 64 бала калды. 64 баланы биз 2 күндүн ичинде полный алып кое беребиз. Биз анан дагы бир жагдай, бизде көпчүлүгү азыр отпускада болгондон азыр 4 эле группа иштеп атат. 4 группага батпайт деп дагы мына августга чейин алабыз деп турабыз. Түшүнүктүү. Бала бакчада баары акысызбы? Баары акысыз, ооба. Эч нерсе алып келбейбизби? Жок. Милдеттүү да эмес, Жок. Баарын мамлекет кепилдиктейби? Мамлекет кепилдесе керек. Кепилдейт болуш керек. Кепилдейт. Кепилдесе керек дейсиз го? Сиз иш жерде отурасыз да? Ооба. Кепилдейт. Көрдүңүздөр, урматтуу Майлуу Суу шаарынын тургундары. Угуп атасыздар. Эч бир түйшөлбөй эле жапжакшынакай келсе эле ал кабыл ала бересиздер. Ооба. Түшүнүктүү. Ваканттык орун барбы азыр? Азыр пока жок. Неге? Канча кызматкерге сизге каралган ваканттык? Канча кызматкер сиздин мекемеде, бала бакчада штат каралган? Ар бир группада бирден воспитатель иштейт. Ошон 9 группада 9 воспитатель бар. Жок, сизге Билим берүү министрлиги тарабынан канча штат бөлүнүп берилди? 9. Мен сиздин мекемени айтып атам. 9 воспитательдер 9. Воспитательди сураган жокмун, жалпы сурап атам мен. Жалпы мен эми бардыгын карап көрө элекмин, бирок воспитательдер 9 группада 9 воспитатель, 9 нянечка болот, сторождар болот, ар биринин өзүнүн ордулары бар. Ким билет ушуларды, сиз билбейт экенсиз? Эми таанышып. Ошо ким бар? Биле турган киши барбы? Эми азыр иш убактысы өтүп калган үчүн баары кетип калышты. Жумуш убактысы бүтө элек, кандай бүттү? 4:30 эле бүтөбү буякта жумуш убактысы? Саат 8 саат убактыбыз. Бизге 8ден 4ке чейин иштейбиз.
4-кө чейин иштейсиздерби? 8 саат да, биздин оклад 8 саат. Эмгек келишиминде ошондой көрсөтүлгөнбү силерде. Көрсөтүп кое аласызбы бизге канча кызматкериңиз бар экенин? Баягыда сиздерге мөртүү душалар бар эле го буякта. Жок адамдарга айлык алган жагдайды билесизби? Кабардасызбы? Жок, ал жөнүндө кабарым жок экен. Алардын ордуна да дагы деле ал система жүрөбү? Түшүнбөдүм. Буга чейинки жетекчиңиздер тарбиячылардын ордуна акча алып, булардын аты менен өзүнүн акча уурдап жүрбөдү беле мамлекеттин акчасын? Ошол жердеги ваканттык месталар не болду? Ал жерде кызматка алып алдыңыздарбы бирөөнү? Жок. Ошолордун ордуна бирөө иштеп атабы азыр? Жок, иштеген жок. Эмне сиз анда ваканттык орун жок дейсиз? Ал жерде музыкант бар эле. Мен билгенден, музыкант бар эле. Музыканттар азыр занятия жоктугуна байланыштуу, алардын баардыгы сентябрдан алынат экен. Жок, сиз ваканттык орун жок деп мага сүйлөдүңүз го азырбы? Музыкант бар. Ваканттык орун барбы? Бар. Дагы кайсы жагдайларда бар ваканттык орун? Мен билгенде музыкант бар. Пока. Жаңы эч кимди кызматка албадыңыздарбы? Алдык. Канча кишини? 1 адамды алдык. 1 адам. Башка? Жок, алган жокпуз. Түшүнүктүү. Бизге көрсөтүп коесузбу канча кызматкериңиз, канча эмеңиз бар экенин? Экинчи жагдай, дагы бул жакта бизге келсек азыр бир кызматкериңиз бар экен бул жакта. Бул жакта артынан эле тарта бере. Буякка туруп алыңыз. Кызматтан, жумуштан алыпсыздар. Эмне негиздеме менен алдыңыздар? Ваканттык орун жок деп атасыздарбы? Мага чейин болгон окуя экен. Анан бул кыз отпускада экен эле. После отпуска ее надо уволить дешти. Анан эмне негизинде десем, ошо мурунку жетекчилер эмне негизинде деп. Мурунку жетекчиңиз кандай буга тиешеси бар азыр? Трудовой договор деди. Анан трудовой договорду карасам, ал жерде дагы временно деген экен. Бул Байжигитованын ордуна ишке кирген экен. Байжигитова декретный отпускада экен. Байжигитова ишке чыккандан кийин бул Сариева автоматически иштен кетиш керек. Жана кызматка алдык дегениңиз ошолбу? Жок. Ал кыз эмес. Бул кыз отпускага кеткенде, ал кыз келгенде бул кыз отпускага кеткен экен да. Бул кыз карындашыбыз боюнда бар экен. Ооба. Декретке чыгыш керек беле? Канча жылдан бери иштейт бул жерде? Бул канчадан бери иштейсиң? Мен жаңы булар мен келгенде отпускада болчу, мен жакшы тааныбайт экенмин буларды. Сиз мурдагы директордун приказы менен иштеп атасызбы, кандай? Жок. Мен трудовой договор, приказдар. Трудовой менен иштейсиз да? Эмгек келишими менен. Эмгек келишими менен иштеп атам. Эмгек кодексине ылайык эле иш алып барасыз да? Ооба. Бул жаранды сиз айттыңызбы кызматтан кет деп? Ооба, анткени ошол трудовой договордо ошондой турган. Ошону көрсөтүп бериңизчи. Бул жерде приказда дагы турат, временно. Приказ журналыңыз сиздин колуңузда жүрөбү? Кимдин колунда болуш керек? Прокуратура албады беле муну? Биз приказ жазып турабыз да, замена приказдар жазып. Жо, прокуратура алганбы? Алган. Алса керек, мен тергөө боюнча муну приказды карабадыбы? Именно ушул жагдайлар боюнча биз прокуратурага айтпадык беле? Бул жакта уурулук болуп атат, мамлекеттин акчасын уурдап атат, адамдардын ордуна жумушчуларды алыптыр депчи. Кайра алып келсе керек, может, билбейт экен. Мен анткени бул бизге күндө керек да, биз заменалар жазабыз, приемдор жазабыз. Өзүнөн сурайсыз, прокуратура муну сөткө тартып алдыбы же бул кайра жаңы болуп калдыбы? Бул журналды прокуратура албаптыр да. Бул качан жазып атасыздар? Датасы кана? Датасын приказ күнүнөн баштап. 10-да экен, э? 22-жылы. 22-жыл. 22-жыл болуп атканда. 22-жыл болуп атканда. Сиздики канчасында азыр кетирип аткан датасы? Бул отпускадан. Бериңизчи, качан жумушка алгансыздар? Бумажный приказы кана? Бумажный приказы. Папкасында. Бир ручка менен жазылган го, байнанайын. Ручка келип аягында жукпай кетти мынакта. Акырында жукпай кайра жугуп баштап. Временно на период отпуска без содержания по уходу за ребенком воспитателя Байжигитовой. Байжигитова келген күндөн баштап бул кыз отпускада экен. Отпускадан келгенден кийин бул
Ким кабыл алып атат? Иштен кетиш керек экен. 22-жылы. 2022-жылы. Ошондо кабыл алып атасызбы? Ошондо. Мына жерде. Остаточный учитель, директор. Колу Исариеванын өзүнүн колу. Өзүнүн колуна коюлган да, ушуга жазылган. Вот этого не было. Они переписали. Вот этого не было. Как это? Кто эти они? Ким был? Потому что мен заявление боюнча. Вот мое заявление. Не деп жазгансыз? Временный деп алгансыз. Кана. Прошу вас принять меня на работу воспитателем с 10.05.2020. Эмнеге временный деп айткан? Негизи эми мен бул маалда жок элем, менин оюм бул. Негизи заявление жазганда эч ким временный деп жазбайт да. Мени ишке алыңыз деп келет. Жок. Эмгек кодексинде так көрсөтүлгөн да. Эгер убактылууду так көрсөтүш керек. Полный без срока алат. Анан эгер место жок болсо, ошол бирөөнүн ордуна иштеп турасың, временно прием деген бар. Кайсы граждан эмгек кодексин айтып атасызбы? Я. Бул карындашыбыз айтып атат. Подделка мен мондай жазылган эмес, кийин жазылып калды деп атат. Аны мурунку жетекчи менен тааныша аласың. Эгер муну билгенимде мен бир жыл мурун эле заявление жазып, именно на постоянное место деп. Же башка жакка ишке кирип алмакмын. Эми аны Президенттин саясаты ушул паракорчулук менен, коррупция менен күрөшүүдө жүрүп жатат да. Бул жагдайда оңолай сиздерге жардам бердиби? Жатак бул мекемеге? Ооба. Бул жактагы коррупциялык уурулукту ачтыбы? Ооба, ачты. Ушундай уурулукту, бул жактагы паракорчулукту ачкан кыз бүгүн ушул жакта иштегенге укугу барбы? Ооба, албетте ар бир жаран өзүнүн местосунда иштеген укугу бар. Президенттин саясатына туура иш кылып аткан турбайбы? Ооба. Мындай кадрларды кетирбейсиздерби? Жок, неге биз эми бардыгын по закону иштесек эле эмнеге кетиребиз? По закону иштеп По закону болбой калган үчүн ушул кыз закондоштуруп атат да буякты бираз. Керекпи негизи ушул? Керек. Азыр эми дагы тактайбыз жүрүңүздөр. Мен бир группада 2 воспитатель болуп иштейт элек да. Сардарбекова деген заявление жазып кетти. Аныкы май-июнь отпуск болуп, июндун 26-сында ишке чыгыш керек, ал 26-сынан увольнение жазды. Анан мен уже постоянка өткүзүп коюң деп заявление жазып келгенде мен бирок заявлением кабыл алган жок. Неге кабыл албайсыз? Кабыл алат, а? Жок, мына кыз каратып турууда айтып атпайбы сизге? Жок, мен алып келдим. Дистанция жазган келгенде алып келип бергенимде бирок каяктагыларды закончу болуп жазып келе атасыңар деп мен заявлением кайра өзүмө берип койду. Мына урматтуу билим берүү министрлиги силердин жаңы койгон кызматкериңердин өзүнүн кызматкерлерине бул жакта бир оңолсун деп реформа кылып атасыңарбы? Адамдарды ошон үчүн алып келип атасыңарбы? Мына иштин баары мына ушул жагдайда уруксат мына журналыңызды мына көрсөтүп коелу. Мына журналды прокуратура албагандыгынын сырын эми билип атасыздарбы? Бул жерде эмне мандем болуп аткандыгын. Бул кыз дагы убактылуу экендигин кеч билип атат, бул жактагы кыз дагы убактылуу экендигин билип атат. Бул экөөнү албетте булар местосунда кала беришет. Немеден вакансия бошойт. Ал эми вакансия жок айда сентябрдан болот да, буларды мындай ставкаларын азайтып иштетишибиз керек. Иштетебиз. Мына чолпон айды деген бул ошол малда вакансия бар эле, бирок бул боюнда бар экен. Кандай вакансия бар эле? Уборщик помещения и подсобный рабочий деген гана бар экен ошол малда. Ошондуктан аны ала алган. Музыкальныйга алсаңыздар болбойбу беле? Музыкальныйга сентябрдан алынат да. Бул кызга жарым саатка уруксат берип турасыз, Биз менен чогуу көрсөтүп коюңуз коронавирус, анан жагдай боюнча сиздердикин тактайлы, Урматтуу көрөрмандар, өзүңүздөр көрдүңүздөр, биз бала бакчадагы жагдайды көрдүк. Эми азыр Майлуу Суу шаарынын билим берүү бөлүмү башкармалыгына келдик. Булардан эмне деп жооп угабыз, кандай чараларды көрүптүр, эмне иштер жасаптыр. Жүрүңүздөр, азыр өзүнө микрофон суналы. Азыр коронавирус дал ушул мэриянын аппарат жетекчисинде деп атышат. Уруксатпы, самасыздарбы? Саматсызбы эже? Уруксат болсо сизге келдик эле. Коронавирус.
Биз бул жакта Гүнөздөшкө деген бала бакчадагы мамлекеттен уурдалып аткан жагдайды ачыктап чыктык эле. Сиздер кызыктарсыздар азыр чогуу ошол маселени ошо Кыргызстан көрүп атат, эл журт көрүп атат, билим берүү министрини көрсүн ушул акыбалды. Биз эмне өзгөрдү, кандай болуп атат, эмне болуп атат деп прокуратурага бардыңарбы? Келдик. Биз прокуратурага бардыңарбы? Баргансыңар, ал жерден жооп алгансыңар. Жок, Иликтөө иштери жүрүп атат. Жок, сиз эми алдына көзөмөлүнө алган, поезддин алдына түшүп аткан жокмун. Ошол жагдай мен силерге жооп берип атам. Калганын бардыгын прокуратурадан билесиңер. Биз сизден билсек болбойбу? Болду ошол. Жок, сизден суроо берсек болобу? Иликтеп ошол жообун берет. Жок, биз сизге суроо берсек болобу? Прокуратура берет силерге жообун. Ал жумуштан мен алдым аны, калганы ошол иликтеп азыр прокуратуранын алдында жооп берет. Сиздин компетенттүүлүгүңүзгө ылайыктуу суроолорубуз бар эле. Кандай? Бөлмөңүзгө баралы? Кандай? Берер эле суроону. Бөлмөңүзгө барып мен да иштерим аткарайын. Кагаздарга тийишүү. Мен деле иштерим аткарайын. Кагаздарды көрсөтө аласызбы ушул жерден? Мен силерге кагаздарды көрсөтпөйм. Кандай кагаздарды көрсөтөт элем силерге? Кайсы негизинде? Мен көрсөтөм силерге кагаз. Мыйзамдуу негизинде. Айта бергиле. Жүрүңүз анда. Айта бергиле. Эмне качып атасыз? Мен качып аткан жок, мен өзүм ишим кылам. Өткөндө бир күн кечке убактым алгансыңар. Азыр деле сурагыла. Конкретно суроо бергиле, мен силерге конкретно суроо жибердим. Ошо бөлмөңүздөн жумуш ордуңуздан сурайлы. Инфокомдон сообщение келет го. Балам зачислен деп. Эми азыр мына токтоп турабыз. Эмне үчүн бул кызматкер жумуштан алган атасыңар? Так суроо. Ошол жердеги коррупцияны, ошол жерде азыр жумуштанбы? Иштеп атасыңбы азыр? Мен азыр иштеп атам. Азыр иштеп атасың. Мен убактылуу экенимди эми билдим. Момундай ишке алып атканда бирөөнүн ордуна 81 статьясы боюнча Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 81 статьясы боюнча эгерде кызматкер башка бирөө кызматкердин ордуна ишке орношсо, ал ишке чыгаар менен бул жумуштан кетет деген жер бар. Все лишь. Эмгек кодексинин 58 статьясы эмне деп турат? 81 статья боюнча. Мен Эмгек кодексинин 58 Мен силерге айтатам ошол статьяны 81 статьяны айтатам силерге. Мен 58-ди сурап атам сизден. Кызматкер билиш керек беле ошол жумушка алып атканда жумуш берүүчү айткан болуш керек, себеби буйрукта деле ошентип айтылган. Ошол кызматкердин ордуна баланы кароо боюнча берген өргүдө жүргөн Паланчаева Түкүнчөнүн ордуна деп айтылган. Тескерисинче, урматтуу президент, коррупция менен аялсыз күрөш жүргүзүп атасыздар. Сиздердин саясатка ылайыктуу ушундай чыбыктай болгон бир кичинекей кызматкер ошол жердеги уурулукту, ошол жердеги коррупцияны, ошол жердеги бетбактыкты коомчулукка алып чыккандыгыны мына ушундай сиздин кызматкерлер жумуштан алуунун үстүндө иш алып барып аткандыгы кандай түшүнсө болот? Азыр иштеп атасыңбы? Иштеп атасың. Мен убактынчасы азыр сени жумуштан кет деп атабы? Кет деген жок. Ал тиги келгенден кийин сен кетесиң деди. Анан мен заявление жазып кирдим. Перевести болсо, азыр система мындай болду. Ошол. Анан бирок мына бизге азыр жаңы заведующий менен мен эми гана 10 күн болду иштешкениме. Мына бизде Зирегүл Арстанбековна баласы 27 июнь күнү инфокомдон сообщение келип атат да, балам зачислен деп. Анан ал 28 кирип атат. Алыш керек беле? Постепенно алат. Маленький группада экен, эң кичине тайпа группа экен. Мен группама келчүлө анын баласы. Чыгарып салыптыр. Мен келгенден билип атам. Чыгарып салыптыр. Мен группама келчүлө ал. Анан чыгарып чыштаптыр. Анан инфокомдон 27 СМС келиптир бага зачислен деп. Ал бечара бир жумадан бери кирет. Ал кана өзү. Өзү жооп алып келди. Бир жумадан бери кирет. Мен баламды садикке алып коюңузчу, ар жака сүдүрүп атам, алып коюңузчу дейт. Фамилиясы ким? Зирегүл Арстанбековна. На сообщениясы бар. Зирегүл мага жазып, оңлай мен бала алып айтат. Мен кир. Ошол бүгүн. Сизге келип заявление жазгандан кийин бүгүн алды да. Неге сиздер электрондук кезек келгенден кийин аны чоюсуздар? Ал мен чойбойм. Мага ал суроону бербей эле койгула. Себеби ал электрондук кезек келгени директорго келет. Директор кабыл алат. Мен эмес. Мен көзөмөл. Директорду ким көзөмөлдөйт? Аны директор кабыл алат. Анан кийин бул мага келгенден кийин мен алга чалдым. Алды. Оңолайдын ошол жактагы паракорчулукту ачыктаганы жактыбы сизге? Жакты. Аябай жактыбы? Аябай жакты.
ыраазысызбы? Ыраазымын. Рахмат айтасызбы? Рахмат айтам. Эми ушул кызды мына коррупция, паракорчулук менен күрөш жүрүп аткан жагдайда эмнеге сиздер убактылуу деп эмгек кодексинде так көрсөтүлүп атат. Жумушка кирип атканда жумуш берүүчү жумушка кирүүчүнүн так милдеттемесин ошол жерде колу менен өзүнүн так макулдугу менен макулдук катып алыш керек беле? Болбоймосун беле? Трудовой код эмеге договор трудовой договор түзүлгөн. Сенин колуң турат ушул жерде. Временный деген жерге мен эч кандай кол Ал жерде конец работы место срочный деген жерде выход фамилиясын жазылган, жумушка чыккан. Мен сени жөнөткөм ошол убактылуу орун бар дегенде мен сага ошол жака жөнөткөм. Барып ошол жака ишке кир деп. Убактылуу экенимди мага эми айтып атат. Негизи убактылуу экендиги башында билиш керек беле? Жумушка. Башында эле айтылган болуш керек. Айтылган. Журнал жасалып калган жок. Жок, журнал жасалган эмес, аерде приказ жазылган. Прокуратура алды беле изъятие кылып журналды? Приказ жазылган. Аякта приказ бар да. Журнал. Книга приказов деген бар да. Книга приказов. Жумуш берүүчүнүн трудовой кодексте так көрсөтүлгөн функциясы 58-статьяны эмне үчүн аткарбай аткандыңыздар? Эмне үчүн сиздин кызматкер аткарбады? Эмне үчүн аны сиз көзөмөлдөбөдүңүз? Эмнени көзөмөлдөбөпмүн? Эмнени аткарбап? Кызматкерлер дагы бул жакта дагы бир кызматкер турат. Тоже ал жерде деле ошол. Бул кызматкер дагы билбей атат өзүнүн жумушта убактылуу экендигин. Бул жактагы былык иштерди ачыкталып аткан жагдайлардан улам ушундай куугундуктуу саясат жүрүп аткан жокпу? Куугундук жүрүп аткан жок. Ошолдон кийин барып туруп, баарын карап чыгып, кайсы кызматкерлер өзү бар. Азыр бүгүнкү күндө ваканттык орун барбы? Азыр ваканттык орун жок. Таптакырбы? Баягы бул кыздардын ордунда айлыгын жеп жүргөн мертвый душалар эмне болду? Жок. Алардын ордунда бирөөнү иштетип атасыздарбы? Жок. Жок. Вакантный орун жок азыр. Эже мен сизге так эле суроо берип атам. Вакантный орун жок. Бул кыздар ошол жакта мамлекетке ущерб келтирип аткан мурдагы кызматкериңиз. Булардын үстүнөн айлык жеп музыканттарды албады беле айлык жумушка? Музыкант жок. Жок, музыкант катары ваканттык место бош болчу. Музыкант эмес да. Жок, негизи. Негизи музыкант эмес да. Эмне үчүн сиз жок деп атасыз ваканттык место? Жок деп атпайбы? Жок. Жүрүңүз анда приказды көрсөтүп бериңизчи. Канча сиздерде? Приказ менде эмес да. Приказ работодательде болот. Работодатель директор. Детского сада. Биз работодатель эмес. Жок, сиз эме директор садика работодатель. Мен түшүнүп атам аны. Приказ ушул жерде болот. Жок, приказ эмес. Бизге сиздер канча штаттык орун каралган ошол бала бакчага көрсөтүп бериңиздерчи. Мен азыр силерге көрсөтүп бере албайм. Эмнеге? Менде ал документ жок. Эмне үчүн сизде жок? Менин штаттык бирдиктемени ким карайт? Бухгалтерияда. Сиздин бухгалтер карайт да? Ошону көрсөтүп бериңиздерчи. Азыр ал отпускта да. Азыр кабинетинде отурат? Жок. Главный бухгалтер азыр отпускта. Эмне кылабыз? Бүгүн каралбайсың. Бүгүн каралбайсың. Эртең кетсек болобу? Бүгүн каралып, эртең деле жок. Келгенде. Эмне болот? Бул жакта бухгалтериңиздар жок. Бухгалтердин функциясын аткара турган киши жокпу? Жок, анын функциясын аткарбайт. Ар кимдин өзүнүн функциясы бар. Түшүнүктүү. Анда ушундай жагдай экен, урматтуу Билим берүү министрлиги, өзүңөрдүн гарономордун сөзүн угуп атасыңар. Азыр биз сиздерге бул жагдайды тактоо үчүн кайрылуу каргасызбыз. Кантип келесиң? Биз Билим берүү министрлигинен бул жагдайды сурайлы. Тилекке каршы бухгалтер кетип калса, бул жакта бухгалтердин ордун кыла турган штат каралбай калыптыр Гаронодо. Главный бухгалтердин Биз главный бухгалтердин кереги жок бизге. Кабинетинде экономист, главный бухгалтердин кабинетинде. Эмне? Сизге так суроо. Министр сизге бир ушул жактагы алешемдик боюнча сөгүш же ушундай бир жаза карадыбы? Ушул сиздин кызматкериңиз бул жакта мамлекетке 1000 деген, 100 000 деген акчаларды ушерп келтирип, ал жактагы аталаны чалып аткандыгы үчүн. Бул жерде ал иштин көйгөйү уландысында. Кандай уландысында? Уландысында. Прокуратура али көрүп атат. Ошонун чечими менен мындан кетет. Жок, буга чейин прокуратура эмне кылды? Мына айтып бериңизчи, сиздин оозуңуздан угалы. Прокуратурага барып сурайм. Эмне экен сиздин кызматкериңиз? Прокуратурага барып. Прокуратурага өзүнүн функциясын сурайм. Сиз прокурор эмессиз. Сизден мен жетекчи катары сурап атам. Мен ал жөнүндө ошо прокуратурадан. Билбейсизби эч нерсе? Прокуратурадан сурайсыңар. Билесизби? Прокуратура айтат силерге. Билесизби? Бардыгын прокуратура айтат. Сиз билесизби эмне үчүн кеткендигин? Мен билем. Эмне үчүн кетти? Мен билем. Эми көрөрмандарды сыйлабайт экенбиз, бизди сыйлабасаңыз дагы. Эмне үчүн кетти жумуштан? Кылган кылыктары үчүн. Эмне үчүн? Ошол.
кылган кылыктар үчүн. Кайсы Ошо кылыктар? көрөрмандарга жайылтып, ачыкка чыгарганды изилдеп, такталып кетти. Несі тақталды? Не жазалу? Нелерді анықталды? Эмнени Эмнени көрсөттүңөр эле. Эмнени көрсөттүңөр? Көп нерсени көрсөттү. Ошол боюнча кетти. Не экен? Чын бекен ошол? Ооба. Эже токтосоңуз мындай суроого жооп берип коюңуз, эмне качып атасыз? Мен качып аткан жок, мен кабинетке кеттим. Кабинетиңизден сүйлөшүп жүрүңүз анда. Канча мүшөт? Сен антып качып атасыңар, анан кийин айерден кыскартып, берден кыскартып, анан кийин тим эле кыскарбай түп-түз эле кетет мына камерада. Биринчи серия, экинчи серия, это твое хобби. Эми кандай ойлосоңуз ал өзүңүздүн оюңуз. Бирок ал эми сиздин оюңуз. Маселечи? Времени калган иштейсиздерби буякта? Качан эме болсо ошондо кете калабыз деп, Демечи? Эже. Биз эми аягына чейин сизден мындай адекваттуу жооп ала алалы да. Ушул жагдай боюнча эми дагы нааразы болуп министриңизге барып, итак ал министриңиз. Эмне министрибиз? Көрүнүп атпайбы буякта иш аракеттер сиздердин действиядан? Министрибиз жакшы эле иштеп атат. Жакшы иштеп атабы? Бардыгы өз ордунда сиздин кызматкерге эмне үчүн кандай жаза кетти? Кетти жумуштан кетти. Өз калоосу мененби же сиз выговорду бердим. Анан калоосу менен кетти. Эмнеге өз калоосу менен? Ага чейин дагы иш козголду. Дагы каралат. Эмне үчүн өз калоосу менен кетти? Дагы каралат. Мен сизге так суроо берип атам. Эмне үчүн өз калоосу менен жумуштан алып атасыңар? Үй шарттары боюнча. Кайсы үй шарттары? Үй шарттары өзүнүн. Бул жактагы кылыгы боюнча, статьялар боюнча ушундай прокуратура белгилеген статьялар. Бул жакка кылыктары боюнча азыр иш козголот. Каралат. Сотто каралат. Прокурордун милдетин сиз аткарбайсыз, прокурор өзүнүн ишин кылат. Сиз эмне үчүн прокурор өзүнүн ишин аткарат, сот өзүнүн ишин аткарат. Приказ менен жумуштан алып ар ким өзүнүн ишин аткарат. Эмне үчүн приказ менен кеткен жок? Өзүнүн ишин аткарат ар бири. Мен сизден сурап атам. Приказ менен эмне үчүн жумуштан алган жоксуздар? Всё. Министр сизге бир сот чара көрдүбү сизге министр? Мынакей. Бул Майлуу Суу шаарынын билим берүү башкармалыгы башчысы Жорогу мамлекетке уурулук кылып, мамлекетке кыянаттык кылган адамдарды ушундай калкалап шериктеш болуп атабы, кандай болуп атат эми аны өзүңүздөр багыңыздарды бериңиздер. Бирок ушулдай кызматкерлер турганда бизде билим берүү системасында реформа жагдай жаралабы? Бул чоң суроо. Урматтуу көрөрмандар, өзүңүздөр көп болдуңуздар. Жогорудагы билим берүү башкармалыгы шаардык кандай жооп берип узатты бизди, ошол боюнча алгылыктуу жооп ала албадык. Азыр эми Майлуу Суу шаарынын прокуроруна келдик. Кандай, эмне деп айтат, кандай кылмыш иштери бар экен, же кандай жагдайлар жасады, мунун баарын өздөрүнүн оозунан угалы. Жүрүңүздөр. Уруксатпы? Келиңиз. Соңуңуз жакшыбы? Жакшы, өзүңүз кандайсыз? Биринчи күнү келдиңиз эле, көнүшүп калдыңызбы жакшы? Иштеп атабыз. Жакшы. Биз жанагы бала бакча боюнча эле келдик эле, ошол боюнча прокуратура эмне иштерди жасады, кандай болду, коомчулук күтүп атты эле. Гнездышко боюнча биз ошол иш, ошол арызды каттап, кылмыш ишти козгодук. Анан кылмыш иш уже негизинде биз в рамках следствия выявили ущерб. Арызда айткандай 10 000 сомдон биз 418 000 сом. Ошол акча уже өндүрүлдү бюджетке. Мойнуна алды, Мойнуна алды кылган ишин. Прокуратуранын шотуна кетти бол.
ооба бюджет прокуратуранын счетуна республиканский бюджетине. Прокуратура өндүрдү деген сөз да бул, Конечно. Кайсы статьялар коюлду? Азыр Кайсы статьялар коюлду? Это злоупотребление. Бир эле статья бар. Ооба. И ошол берене боюнча азыр иш сотко кетти. Сотто кароодо. Неге бир эле статья койдуңуздар? А канча статья коюш керек? Дагы кылмыштын курамы жок бекен? Бул Подделка документов. Злоупотребление. Подделка документов боюнча болсо. У нас калган материалдар уже башка өндүрүшкө бөлдүрүлдү. Азыр ошол иш-чаралар, то есть тергөөдө расследуется. В ходе выявления следствия уже будет результат виден. Подделка документов аныктадыңыздарбы? Подделка документов жок, может быть и подлог быть, но это еще в ходе следствия будет выяснено в рамках выделенного дела. Баягы сиздерге көрсөтүп бербедик беле? Ошол все выделено азыр. Ал боюнча да статья коюлабы? Ну азыр тергөө болот. В рамках расследования по результатам будет дана юридическая соответствующая оценка ее действиям. Вы говорите про минут, мен айтып атам. Дело было возбуждено в рамках двухмесячного срока следствия. Дело было направлено в суд. Из материалов были выделены в отдельное производство другие материалы. Именно по вот вы которым говорите, табеля, это все было выделено, и это свой срок имеет. Азыр ошол срок уже бар. Мен сизди толук түшүндүм, бирок сиздин сөзүңүздөн мен суроо жаралып атат. Сиз айтып атасыз, мен сизге суроо берип атам, бир эле кылмыш, бир эле статья коюлду деп атасыз. Бир кылмыш иш, бир статья. Мен ошондон улам экинчи статьяны сиздерге бул кылмышка жатпайбы, подделка документовго жатпайбы? Жатат же жатпайбы, бул уже тергөөдө аныкталат. Ошону эмне үчүн мындай тергөө эдиңиздер, ушул же убакыт жетишпей атабы деп? Ну, объем большой иштин болчу. Много свидетелей было. Демек, подделка документов боюнча дагы оценка берилет? Конечно, берилет. Түшүнүктүү. Берки боюнча өз мойнуна алып 418 000 сом мамлекетке кайтарды. Ооба. Түшүнүктүү агай. Анан экинчи жагдай жумуштан кетти далы? Кетти. Биз азыр эле менимче кетти. Потому что если бы ал не ушла, биз аны отстранить этмекпиз. Ал кеткен. Өз каалоосу менен кетиш керекпи же статья коюлуш керек бага? Ну, биз ал уже оказывается мындай да, өз каалоосу менен кеткен уже до того, как мы ей обвинение предъявили. Мы могли бы ее отстранить только после того, когда ее привлекли бы к уголовной ответственности. Өз каалоосу менен кетсе, районо ошону, гароно ошол өз каалоосу менен кеткен арызын канааттандырып, өзүнүн каалоосу менен жумуштан алып койгондугу үчүн гарононун үстүнөн маселе караса болобу? Ну, у нас сейчас ошондой кызматкери ошондой мамлекетке урулук кылып аткандыгы үчүн. Ну, это же желание любого гражданина, будет он работать или не будет. Если заявление поступило в ГАРАНО о том, что она хочет уволиться, в ГАРАНО же не было соответствующих, ни Сунуш Гельтери не было, она не была обвиняемой по уголовному делу. Поэтому, я не знаю, она не могла бы и не принять это заявление. Болобу? Ыйгарым укугу бар беле? Укугу бар, конечно. Азыр ошол арызын албай туруп, сен бул арызга ылайыксызсың, сен мамлекетке ушундай кыянаттык кылгандыгың үчүн мен сени кызматыма пайдаланып приказ менен жумуштан алам, чтобы сен кайра мамлекеттик кызматка иштебей калышың керек депчи. Кылса болобу ушундай? Жок, вот смотрите, идет следствие. Вообще, Конституция, как говорится, никто не считается виновным, пока его виновность не будет доказана в суде же, турау. Поэтому даже когда предъявляет обвинение лицу, мы не можем его уволить, мы отстраняем временно от занимаемой должности, чтобы она не влияла на сотрудников своих, которые будут свидетельствовать против них. Мы даже не можем ее уволить даже после того, когда предъявим обвинение. Поэтому это пока соттун өкүмү күчүнө кирбесе, кайсы соттун өкүмү, бул айыптоо өкүм, то есть обвинительный приговор, только тогда можно ее уволить. Сиз айтып атпайсызбы, бул өзүнүн каалоосу менен урулук кылгандыгы үчүн мойнуна алып, мамлекетке ушунча акчаны кайтарып берди деп. Демек, бул кылмышын мойнуна алып атат да. Ну, она уволилась, потом уже начала сотрудничать со следствием, когда мы все доказательства выявили, все ей преподнесли, показали, что яка уже назад пути нету, потому что вот все факты говорят.
на лицо. Ал уже отуруп ойлонду. Азыр лучше сотрудничать со следствием, потому что уголовное законодательство предусматривает смягчающую вину обстоятельств и отягчающую вину обстоятельств. В одну из оснований смягчающую вину обстоятельств это идет признание вины. Второе это полное возмещение ущерба. Ошону ал кылды, и мы все равно не могли ее дело прекратить. Все равно киши, если виновен, все равно баа берилет да. Баа бериш керек да. Поэтому биз ага айыпты угузуп, ишти сотко жибердик. То есть все в рамках закона было сделано. Кайра мамлекеттик кызматта иштей албай турган болобу? Это уже сот чечет. Соттун өкүмү менен. Жок, уголовный ишти мойнунда турса, мойнуна алып атса. Ну, если я вот знаю, что закон о правоохранительных органах, да, что вот как закон о прокуратуре конституционный, там, естественно, если лицо было признано виновным или дело было прекращено по нереабилитирующим основаниям, он не может работать. А это же муниципальный служащий. Там уже муниципальная служба, соответственно, думаю, тоже так же. Анда мамлекеттик кызматтын логикасы эмне? Анда уруулар тойгончо жеп, анан прокуратура мойнуна илип, төлөтүп туруп, мойнуна алды азамат экен. Дальше иштей бер деп кое берет кандай? Ну как это? Иштебейт эчким. Жок, иштесе болот дегендей болот. Менин оюмча. Иштебеш керек. Те, кто, да, я же сейчас говорю же, те, кто были признаны виновным судом, или же в отношении них дело было прекращено по нереабилитирующим основаниям, они как службе, как государственные и муниципальные службы не могут быть, не могут дальше работать на этих же должностях. Түшүнүктүү. Биз азыр Гарононун жетекчисине барып адекваттуу жооп ала албай келатабыз сизге. Кабинеттен түртүп чыгарып койду. Анан эми ал боюнча дагы маселе. Бирок ошол жерде канча штат бар экендигин, канча бүгүнкү күндө ваканттык орундар бар экендигин, анткени ошол кылмыштын жүзүн ачып, ошол жердеги уурулукту мамлекетке ушунча акча кайтарылышына себепкер болгон ошол жердеги кичинекей бир кызматкерди бүгүн куугунтуктоо иштери жүрүп атыптыр. Аны убактылуу келгенсиң, тигиндей мындай деп. Прокуратура сиздер ошо азыркы подделка документ боюнча тергөө жүрүп атат деп атасыздар. Эмне үчүн приказды изъятия кылбадыңыздар? Азыр у нас выемка была полностью, материалдарды биз алдык. И сейчас Сүрөткө тартып алгансыздарбы? Жок, у нас выемка, билесизби? Бул соттун чечими боюнча, тергөө соттун чечими боюнча биз выемку можем делать. Это не копия, а оригинал. Жок, биз оригиналды көрүп келатабыз. Приказный журналда оригиналы турат. А сиздер алмапсыздар да, выемка кылбапсыздар да. У нас сейчас, я же говорю, тергөө идет по поводу этого. А нам уже в рамках возбужденного, уже в рамках этого дела биз барын муну кылабыз. Бүгүн жасалып калбашына ким кепилдик берет? Ал журнал. Кайрадан жасалып калышына. Жок, это же журнал, приказ, там все остается. Каждый журнал прошнурован, пронумерован. Если кылса, был уже отдельный эпизод, был уже подлог болот служебный. Тоже был коррупционный. Такталбаган маалымат боюнча, бизге жеткен маалыматтар боюнча бүгүнкү күндө ошол журнал, приказ журналы көчүрүлүп, ошол жердеги азыркы кылмышты ачып аткан ошол жердеги кызматкерди, жана башка ошол жактагы мындай керексиз кадрлардын баарысын сен убактылуу келгенсиң деген жүйө менен бүгүн мойундарына ушундай көйгөй дирип атыптыр да. Как раз таки в рамках того дела, которое азыр сотко кетти да, мы же тоже все выявили следственным путем. Мы выявили, что там были лица, которые не работали. Вот это все бул чыгат-то по-любому. Бир нерсени катса, биз экинчи жактан табабыз. Поэтому бул и называется тергөө. Поэтому мен ишенип тура берели да. Ну, как вы видите, мы работаем. Поэтому көрөбүз. Просто сейчас ход следствия идет, азыр мен барын айта албайм. Тем более у нас сейчас идет не разговор вот в закрытом режиме. Сейчас это будет публиковаться, я думаю. Поэтому мы вообще такую информацию не можем распространять. Даже я. Это, понимаете? Туура эмес болот. Биз ошо сиздерге дагы ошол эсиңиздерге кайрадан салып, ушул жагдайларды унутуп калбаңыздар, баа бериңиздер деген ойду деле айтып атабыз да. Жанагы прокуратура буга чейинки журналдарды изъятия кылыпсыздар, выемка кылыпсыздар. Бирок приказ чыгарган журналды ВМК кылбапсыздар да? Кылабыз.
в Гарано уже, когда дойдем до туда. Хорошо. Андан сырткары Гароного бир чара колдонсо болобу? Ну это уже мен айтып атам да, уже азыр тергөө амалдары жүрүп атат, поэтому биз азыр ошону вообще айта албайбыз. Штаттык бирдикте мен ошолор караш керек эле. Ошолордун кантип эле ушу Гарононун тиешеси жок эле бир бала бакчанын жетекчиси 400 000 сомду жеп койсун ал. Ну, видите. Маселе бул жалгыз эмес да? Конечно, жалгыз эмес. Демек, азыр бизге ошол жабы бою качып аткан Гаронодо да маселе жаралып калышы мүмкүн экен да? Тергөө амалдары жүрөт турбайбы буга? Ну, мы это дело просто так не оставим. Биз до конца кылабыз. Болдан да биз азыркы мындай мамлекетке төктүргөндүгүңүздөргө мындай сүйүнүп атабыз, чынын айтканда. Кичине мындай прокуратурага ишеним артып атат. Мына мамлекеттин эсебине ошончо уурулукту аныктап, кайтартып, мойнуна коюп, эми сотко жиберип атыптыр. Буга биз рахмат айтабыз. Эми дагы да ушундай жагдайларды билим берүүдөгү ушул акыбалды дагы казып, калыс укукка берсеңиздер буйрса, коомчулук эл ыраазы болот сиздерге. Хорошо, ну это бир иш боюнча. Мы же еще работаем же по другим направлениям. Бизде да азыр проверкалар жүрүп атат. Как раз уже помимо вот этих 418 000 биз азыр по линии общего надзора тоже где-то 500 000 сом өндүргөнбүз мамлекетке. Анан натуральный вид менен тоже где-то 7 миллион биз уже өндүрдүк. Бул детсад балансқа котордук. Бул детсадта Газпром отурган. Барын биш барып атабыз. Буюрса, думаю, нормально все будет. Түшүнүктүү. Анан дагы бир жагдайдан улам. Буга чейин жанагы кызматкерлерди жумушка алып атканда атайын эмгек кодекси бар да. Ошол эмгек кодексине ылайык иш алып барылыш керек эле. Анткени жана кызматкерлер эми билип чыгып атат. Ушундай окуяны ачкандан кийин убактылуу экендигин өздөрү эми сезип атат да. Кодексте так көрсөтүлгөн. Жумуш берүүчү кандай милдеттерди кылыш керек эле, жумуш алуучу кандай кылыш керек эле, жумушка кирүүчү кандай функцияларды кылыш керек эле, анын колу керек эле, макулдук каты керек эле. Мен убактылуу Таланчаеванын ордуна келдим эле депчи. Ну, биз азыр мындай да, мы еще ведем пропаганду. Азыр мындай гезитке да алып барабыз ошону. Гезитте биз ошону көргөзөбүз, что вот мындай иштер болуп атат, мындай иш боюнча директор сотко, жопко тартылды, иш сотко жөнөдү, жиберилди. Кылмыш жаза кодексинде жаңы нормалар кирди, жаңылыктар, өзгөрүүлөр болду. Анын тергөөнүн да мөөнөтү каралган. Азыркы тергөөнүн жыйынтыгы качан чыгып калат эми? Ошого качан келсек болот мындай? Улам келе бербей. Я вот хотел бы, чтобы мы успели, да, все планы реализовать. Ну, я думаю, сейчас Жогорку Кенеш принял закон, а там уже сейчас направится в отдел, то есть администрацию президента, там будет отдел правового обеспечения президента, алар карап, анан уже президент койгондо биз уже иштерибизди уже по последственности беребиз. Ну, уже, наверное, попробуем успеть решить эти дела, закончить. Если не закончим, то уже, может, ГКМБ закончит. Жок, биз качан эми сиздердин тергөөнүн функциясын алып өзү аткан жагдайда айтып атасыз да. Эми ага чейин башталып калды да, буну тездете коюп мындай качан келсек болот сизге ошо? Айтып атам да, биз аракет кылып атабыз. Ошо канча убакытта келели? Жыйынтыгы? Ну, жыйынтыгы бул мөөнөтү бар. Анда ушул мөөнөтүнө келебиз 2 жумадан кийин. Макулуңуз, рахмат. Жакшы бар. Ооба. Рахмат сиздерге.
Урматтуу мекендешим, өз үйүң, өлөң төшөгүң демекчи, бул заманда жеке турак жайлуу болууга эмне жетсин? Бул муктаждык боюнча ойлонуп жүргөн болсоңуз, биз сизге жакшы тандоо сунуштайбыз. Азыр мен турган жер Ылдыйкы Жал кичи районундагы Үмүт строй компаниясы куруп жаткан Мурас көп кабаттуу объектиси. Эмне себептен Үмүт строй компаниясын сиздерге сунуштап жатам? Бул биринчи кезекте документациясындагы тактык жана тазалыгында. Келечекте үйүңүздүн документине байланыштуу эч кандай кыйынчылыкка дуушар болбойсуз. Бул критерий учурдун эң негизги көңүл бурчу маселеси болушу шарт. Экинчи жагдай, курулуп жаткан үйдүн сапаттуулугунда Үмүт строй курулуш компаниясы сейсмологиялык коопсуздукка жана курулуш норма эрежелерин толук сактоого кепилдик берет. Аталган турак жай 10 кабаттуу комфорт класстагы Ылдыйкы Жал кичи районундагы Курчатова 23 дарегинде жайгашкан. Ошондой эле бала бакча, мектеп, жогорку окуу жайлары, поликлиника жана ири соода борборлору кадам сайын кезигет. Эң башкысы, узак мөөнөткө 33 айга бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгүнө ээ болосуз. Мурас көп кабаттуу объектисин 2025-жылдын 2-кварталында өз ээлерине тапшырууну пландашууда. Толук маалымат алуу үчүн дарегибиз Жаманбаева 36/1, байланыш телефондор 0501 44 22 22, 0221 44 22 22. Баса, бул курулуп жаткан көп кабаттуу үйдүн курулуш норма эрежелерин сактап куруусуна биз өз көзөмөлүбүздү жүргүзүп турабыз, андыктан кабатырланууга негиз жок.